Кайрылуучу тарап сиздерге укук берилет суроо бергенге президенттин жана министрлер кабинетинин туруктуу өкүлүнө. Азыр Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 267-беренесинин 5-бөлүмү боюнча соттук кароосуна калтырам деп койдуңуз дагы, анан бир аз мен ачыктап ошону берсеңиз сураныч. Эмнеге дегенде мен биздин өтүнүчтө ошол прокурор менен тергөөчү гана өтүнүч берүүгө укуктуу болуп, ал эми ошо иштен четтетилген айыпталуучу, жактоочу өтүнүч бергенге укугу жок болуп калган деп келтиргенбиз да, анан ушул боюнча бир аз ачыктап берсеңиз оюңузду. Мен айтканым айтып атпайбы. Мисалы, четтетүү чечим чыкса, тергөө судьясынын тарабынан, мисалы, ал менен макул болбосоңор, силер жогорку турган инстанцияга, апелляцияга кайрылсаңар болот деп атам. Мисалы, жана өтүнүч киргизүү боюнча прокурор, тергөөчү экөө эле киргизе алып атпайбы? Ошондой болуп атат да. Эми жанакы менин оюм боюнча айыпталуучу, анын адвокаты, жактоочусу да өтүнүч менен кайрылганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Себеби биздин сот өндүрүшүндө эки тарап тең, коргоо тарап, айыпталуучу тарап тең укуктар менен ээ болуш керек. Рахмат. Урматтуу төрага, мен пикиринде жартылай канаттандым, суроом жок. Урматтуу судьялар, сурооңуздар барбы? Жокпу? Отуруңуз.